Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Bir ayda bir bazaсын текшерип беришет. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Камчыбек Ташиев ага жана Садыр Жапаровго бир нече кол салуулар даярдалганын айтты. Өлкө башчы Садыр Жапаров президент болуп шайлангандан бери ага 2 жолу кол салуу аракети аныкталып, ага бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМК башчысы Камчыбек Ташиев маалымат жыйынында айтты. Өлкө башчысына 2 жолу кол салуу пландалган, бирок биздин кызматкерлер ага бөгөт коюшту. Жеке мага каршы да кол салууга даярданышкан. Алардын бири мен айдап бара жаткан жолго жардыруучу зат орнотуу болгон. Мындай коркутуулар азырда уланууда деп белгиледи Ташиев. Ал ошондой эле маалымат жыйында аны коркуткандарга кайрылды. Мен бул коркутуулардын артында тургандарга айткым келет. Менин ишим өлкөнүн жаргалчылыгына багытталган. 10 миллиондогон доллардан баш тартканыма ачууланып жаткандарсыңар. Бирок билип койгула, биздин өлкөдө ОПГларга жана олигархтарга орун болбойт. Мени жок кылсаңар, кайра кайтып келе аласыңар. Бирок мен тирүүмүн. Бул жолдон кайтпайм, деди Ташиев. Камчыбек Ташиев өзүнө жана үй бүлөсүнө коркутуулар жазылган конверт жөнөтүлгөнүн айтты. Белгисиз адамдар УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевке билдирүү жазылган папканы жөнөтүшкөн. Бул тууралуу ал маалымат жыйынында билдирди. Бүгүн эртең менен мен жумушка келсем, менин дарегиме ушундай папка келиптир. Ичинде пломбаланган конверт бар экен. Конверттин ичинде жалгыз гана флешка салыныптыр. Башка эч нерсе жок экен. Бул флешканы президентке анан силерге эле көрсөтүп жатам, деди Ташиев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы катта өзүнө жана анын үй бүлөсүнө коркутуулар болгонун кошумчалады. Ташиев Кыргыз элчиси 250 миң доллар пара алганын айтып, аны түрмөгө камоого сөз берди. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин аны менен бир партияда болгон. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген УМБЭМ клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. УМБЭМ клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Элчилердин бири коррупцияга шектелип жатканын маалымат жыйынында билдирди. Элчи 250 миң доллар пара алган. Мен аны камакка алышым керек. Бул киши менин партиялашым болгон. Бирок мен эч кимди аябайм. Кудай сактасын, жакындарым, балам, бир туугандарым мыйзам бузушса, мен аларды түрмөгө отургузам. Бул менин принцибим, деп баса белгиледи Ташиев. Ал ошондой эле жаңы мыйзамга ылайык коррупцияга айыпталгандардын баары абакка кесилерин кошумчалады. Беларусь телевидениясы өлкөгө аскердик басып кирүү планы көрүлүп жатканын жарыялады. Беларусь өлкөсүнүн Онет мамлекеттик телеканалы өлкөгө аскердик басып кирүү планы көрүлүп жатканын жарыялады. Бул тууралуу аталган телеканал өзүнүн Telegram каналына жазды. Биздин журналисттер иликтөө иштерин жүргүзүштү жана бүгүн кечинде алар бул кандайча болгонун көрсөтүшөт, деп жазды телеканал. Телеканалдын маалыматы боюнча чет мамлекеттердин тиешелүү планы бар. Анда бардык максаттары жана милдеттери, ролдору жана этаптары кеңири баяндалган. ОНТ өлкөлөр жөнүндө сөз болуп жатканын тактаган жок. Буга чейин Беларустун президенти Александр Лукашенко бир нече жолу коңшу өлкөлөрдү, атап айтканда Польша, Латвия жана Литваны чыгарага аскерлерин топтоп жатат деп айыптап, өлкөсүн ыктымал жаңжалга даярданууга чакырган. Сентябрда Лукашенко Беларустун коргонуу жөнөмдүүлүгүн мындан ары да бекемдеп, мүмкүн болгон согушка даярдануусу керектигин дагы бир жолу кайталаган. АКШ атып түшүргөн НЛОнун тагдыры белгилүү болду. АКШнын F-16 истребители атып түшүргөн НЛОнун калдыктары табылганы ачыкталды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар
СТВ News каналынын маалыматына таянып жазып чыгышты. Маалыматка караганда былтыр февраль айында АКШ менен Канаданын чек арасында 8 буруштуу объект америкалыктар тарабынан атып түшүрүлгөн. Анын калдыктары Гурон көлүнө түшкөн. Окуя эки өлкөнүн чек арасындагы болгонуна байланыштуу объекттин калдыктарын издөө иштерине Канаданын Каргольдук катчан полициясы менен АКШнын ЖЭИ коопсуздук кызматы тартылган. Бирок майнап чыкпагандыктан издөө иштери октябрь айында токтотулган. Ага ылайык жакында CTV News каналы Элло боюнча маалымат берүү өтүнүчүн Канаданын улуттук коргоо министрлигине жөнөткөн. Натыйжада министрлик учактын сыныктары табылып, андан ары талдоо үчүн лабораторияга жөнөтүлгөнүн билдирген. Бирок изилдөөнүн жыйынтыктары тууралуу толук маалымат берген эмес. Табылган калдыктар улуттук коопсуздукка коркунуч туудурбай турганын гана белгилеп, тынчсыздануу жоктугун маалымдашкан. Ош шаарында адам өлтүрүүгө шектелип 27 жаштагы кыз кармалды. Бул тууралуу маалыматты 20 ноябрда шаардык милициядан тастыктады. Маалыматка ылайык милицияга 17 ноябрь күнү саат 9:00 чамасында Масалиев көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде аял кишинин жансыз денеси жаткандыгы тууралуу билдирүү түшкөн. Маалыматты тактоо үчүн жерине ыкчам тергөө тобу барып, Баткен облусунун 36 жаштагы тургуну киши колдуу болуп каза болгондугун аныкташкан. Бул факты адам өлтүрүү менен каттууга алынып, шектүү катары аны менен чогуу жашаган Ош облусунун Кара Суу районунун 27 жаштагы тургуну кармалган. Суракта ал курбусу менен спирт ичимдигин ичип отуруп чырдаша кеткенин, маркумду спорттук шымынын бел боосу менен муунтуп өлтүргөнүн айткан. Шаардык милиция учурда шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин, тиешелүү экспертиза дайындалганын, тергөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады.